Бүгүн УКМКга кумтөр иши боюнча суракка чакырылган Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Маалыматты Атайын кызматтын басма сөз борбору билдирди. Белгилүү болгондой, кумтөр боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров быйыл февралда канадалык компания менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзгөн. Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген шарттарды макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөргөн. 17 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөр кенене байланыштуу 4 кылмыш иши бар экенин парламенттин жалпы жыйынында билдирген. До вас довести вот это 4 уголовных дела, которые были возбуждены по отношению к Comtor Operating Company. Здесь одно дело именно руководителям, по отношению руководителя Comtor Operating Company, а 3 дела это должностные преступления тех людей, которые в то время занимали ответственные государственные посты. Туда входит несколько бывших премьер-министров, депутатов. У нас еще имеются материалы по отношению даже тех депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтор. Мындан сырткары 31 майда кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы парламенттин экс-спикери Асылбек Жээнбеков, жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров суракка чакырылганы жеке булактар аркылуу белгилүү болду. Ошондой эле Асылбек Жээнбековдун да камакка алынганы айтылууда. Атайын кызмат азырынча бул маалыматты тастыктай элек. Буга чейин кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурдагы премьер-министр Темир Сариев сурак берип чыккан. Андан кийин УКМКга жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Турсунбай Салимов, парламенттин 4-чакырылышынын депутаты Сергей Ибрагимов сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Каминерлердин суракка чакырылганы ачыкталбаганы менен Ибрагимов сурактан кийин казынага 100 миллион сом төккөнү ачыкталды. Бирок каражат кумтөр ишине байланыштуу эмес экени айтылат.